Рыспай Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармониясынын алдында Фахриддин Баяков атындагы комузчулар ансамблі түзүлдү. Кыргыз эл артисти Залкар комузчунун ысымын алган ансамбль жалаң жаш таланттардан куралган. Курамында азырынча 6 комузчу бар. Маданий мекеменин жетекчиси бул курам алдыда бир топ кыргыз күүлөрүнө жан берип, керемет кайрыктарды жаратат деген ишеничтебиз дейт. Анткени жалаң мыкты жаш таланттар кабыл алынган. Бүгүн тушоосу кесилген ансамбль комузду чебер ойноп, Залкар күүчүлөрдүн чыгармаларын элге тартуулашты. Алдыда эл аралап кылым карыткан кыргыз кайрыктарын жайылтабыз деп турушат. Жаңылык катары аз берип атабыз, бирок буга чейин биз фольклордук топтор болгон. Бул жерде саналуу топтор болгон, 1-2 топ болгон. Ошол топтун Жолболду Алибаев атындагы деп бир топтун атын өзгөрттүк, фольклордук топ. Экинчиси Токон Эшбаев атындагы фольклордук топ деп дагы топ түзгөнбүз. Андан кийин Аалам фольклордук жана этнографиялык топ, Аалам продюсердик борбору деп дагы жакында ачкан атабыз. Бул деле өзүнүн жемишин берип, Аалам фольклордук тобу чет жактардан бери кыдырып иштеп жүрүшөт азыр. Биз жаңы ачкан топтордон айтып атам. Андан кийин Аска деген эстрадалык топ ачканбыз. Мен ошо азырынча ушуларды санап айтып турайын. Эми ошолордун катарында бир топ топторду ушундай бир чыгармачыл жаңылыктарды кылганыбыз менен биз дагы да муну менен чек койбойбуз буюрса. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына ошо Ош областтык деңгээлде биз мактана турган Болуш Матазинов атындагы эл аспаптар оркестри бар. Анын курамын кеңейттик. Анын башкы дирижеру Куштар Ташматовдун өзүнүн демилгеси менен биздин программабыз чогуу чараны ошол ишке ашыруу максатында, курамын да кеңейтүү максатында иштери жүрүп жатат азыр. Өзүңүздөр жакшы билгендей, ошол чыгаан, кыраат ойногон комузчулардын эмеси аз болуп атат да. Мындайча айтканда кадр алып келиш кыйын болуп атат. Ош жергесинде, Ош облусунда жакшы бүткөн кадрлардын бардыгы Бишкекке кетип калып атат. Бирок ошентсе дагы мынагу Бегмат Өмүрзаков деген балабыз, Бегмат ошол Кудайдан бир болуп Ошко бир буйруп келип калган бала, эми бул Бишкектен бүтүп келген өзү. Көрүп атасыздар жасаган эмгегин. Ошол баланын эмгеги алдында мен ошо көз чогуу максат коюп, мен башында айтканда туура көрүп, ушуну максатты ишке ашыралы деп чогуу чараны ошо мени менен команда болуп ишке ашырган команданын катарында бул белдүү болуп өзүнүн чечкиндүүлүгү менен ошол өзүнүн окуучуларын, кадрларды топтоп келип ошол ансамбльди ачтык. Бул ансамбльдин буюрса баягы кыргызда айтат го, баланын туулгандыгына эмес, тургандыгына сүйүн дейт. Ачып кое бериш оңой. Бирок ошо ансамбльди улантып кетип кармап туруш өзүнчө бир чоң маселе. Ошо жоопкерчиликтин бардыгын мойнуна алып, биз менен биргеликте ошол Бегмат Өмүрзаков чоң милдетти аркалап отурат.